Казакстан тарап кыргызстандык сүттү кайра иштетүүчү 5 компаниянын сүт азыктарын Казакстанга ташууга тыюу салды. Бул тууралуу казактардын жалпы камалымдоо каражаттары Казакстандын маалымат жана коммуникациялар министрлигинин билдирүүсүнө таянып жазып чыгышкан. Анда 2017 жылдын 10 октябрынан тарта кыргыз-казак чек арасында ветеринардык көзөмөл күчөтүлгөнү жана 2 кыргыз ишканасынын айрым сүт азыктарына карата күчөтүлгөн лабораториялык көзөмөл жүргүзүлгөндүгү айтылат. Казакстан тарап мындай катуу текшерүүгө алуунун бирден бир себеби катары ЕАЭПтин мыйзамына ылайык бозгуч импортты кыскартуу болуп саналат деп атады. Бирок Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов Казакстандын бийлигинен жана Евразия экономикалык комиссиясынан бизге расмий билдирүү келген жок деп айтты. Экономика маселелери боюнча серепчи Жумакадыр Акенеев бизнести саясаттан бөлүп кароо керек деп эсептейт. Өздөрүнө керек бул биздин биз сүтүбүз Алматы менен Жамбыл областына өтпөсө, алардын эли эти жок, сүтү жок калат да. Себеби Казакстан өзүн камсыз кылбайт да, эт сүт менен. Анан эми жанагы азыр кичинече саясатты ойноп кетип атат. Ошон үчүн кээ бир биз жанагы сүт өтчү мекемелерге мындай дагы кошумча мындай бир талаптарды коюп өткөзүлбөйт деп 2-3 күн кармап жүргөн ошондой азыр окуялар болуп атат. Алар болсо азыр талап коюп атат, жок, алар машинелер момундай болуш керек, туурасы мындай болуш керек, бийиктиги мындай болуш керек деп. Мындайча айтканда бул кошумча баягы туура техникалык регламентте жазылган, бул эми Европа мамлекеттеринин алдыңкы алынган регламенттеги жанагы параметрлер. Но негизи бул эми мурун өтүп аткан азык-түлүктү азыр өткөзбөй бул болсо баягы эле мен ойлоп атам саясаттын арты менен да. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 15 октябрда өз добушун берүүгө келгенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалга токтолду. Анда Казакстан тарап чек арасын ачпаса, Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттерин чукул жыйынга чогултарын айткан. Акыбал Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштуу деп эми мүмкүн ошондой, бирок мына Кудай буйруса бүгүн шайлоо бүтөт. Эгерде биринчи тур менен бүтсө, анан 1-2 күндөн кийин чек аралар ачылбаса, мен Кыргызстандын президенти катары мына Евразес өлкөлөрүнүн президенттерин кезексиз чогулушуна мындай талап коймойм окугум бар да. Анткени мындан кийин, шайлоодон кийин да бул акыбал шоудан калса, анда Евразес барбы жокпу чоң маселе болот да. Евразестей болуш керек. Бирок азыр мына жанагындай шылтоосу бар, ачындыгында накта себеби кандай экенин билебиз биз. Бүгүн 17 октябрда Кыргызстандын экономика министрлиги Казакстандын үстүнөн ЕАЭП комиссиясына арыз менен кайрылды. Анда казак тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин укуктарынын нормаларын сактабай жатканы айтылат. Бул боюнча Next TV каналынын чыгармачылык тобу экономика министрлигине байланышка чыкканда, ЕАЭП жооп кайтармайынча эч кандай комментарий бере албайбыз деп билдирди басма сөз кызматы. Бир себеп менен бир мамлекеттин жанагы ЕАЭПтин шартын аткарбай бузса же болбосо токтотсо кайрылууга укугубуз бар. Ал жерде сот бар, ЕАЭПтин соту бар. Ага да кайрылсак болот. Бирок бул көп убакытты талап кылат. Кайрылгандан кийин ал мисалы 1-2 айда каралышы мүмкүн. Ал күндө эле жанагы отурумдар боло бербейт да. Анан бул абдан мындай узак жол да. Бизге мына бүгүн эртең чечкер болду да бул маселени. Эми ал экономика министрлиги тура кылып атат, кайрылган ал тура. Но негизи муну мында азыр киши факторлукты киргизип, өкмөт менен сүйлөшүп, керек болсо парламент менен сүйлөшүп, анан жаңы шайланган президент азыркы Казакстандын президенти менен сүйлөшүп, бул маселени чечиш керек. Мындан 10 күн мурунураак президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыкты тапшыруу аземинде сүйлөгөн сөзүндө коңшу өлкөнүн байлыктарына токтолуп Казакстан бийлигине өз сын пикирин билдирген болчу. ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. И в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1,5 раза, а не в 10 раз? А тарифы в 5 раз выше. Почему? Потому что разворовывает богатство Казахстана. Экономика боюнча серепчи Марат Мүсүралиев чек арадагы уланып жаткан курч кырдаал мамлекет башчысынын кошуналарга карата айтылган сын сөзүнөн улам болгон деп эсептейт. Расмий түрүндө эч ким айтпайт, что ошон үчүн. А фактически ошон үчүн болуп атпайбы? Мен айтпадымбы?
чегара посттор бир паста катуу иштеп калды, весогабаритный контроль бир паста иштеп калды, миграция полициясы кыргыздарды чыгара баштады. То есть это явно же, что это борбордук саясаттан ушундай буйрук келди да. Это аны сокур киши деле көрөт да мунучу. Бүгүн 17 октябрда Чүйдөгү Ак Тилек жана Таластагы Чоң Капка өткөрмө бекеттериндеги Казакстанга өтө албай турган жүк ташуучу унаалардын саны 600гө жеткенин Азаттык жазып чыкты. Экономика боюнча серепчи Жумакадыр Акинеевдин айтымында кыргыз-казак чек арасындагы бардык маселелер жакын арада чечилет. Мен ойлойм бул маселе бир 2-3 жума ичинде чечилет. Себеби мына жаңы президент шайланды. Кече күнү Казакстандын президенти Нурсултан Абишевич Назарбаев куттуктады бирден бири болуп. Мүмкүн даже биринчи болуп куттуктаган болуш керек. Азыр жооп телеграммасын жиберип, рахматын айтып, аны жерден эми азыр жаңы шайланган президенттер мен ойлойм жакында киришет, сүйлөшөт, бул маселени сөз түрүндө чечет. Алтынай Арстанбекова, Рыскүл Жайлыбай кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.